Сокулук районунун 8 жана 10 жашар тургундары 3 күн бою өгөй атанын кордогун көрүшкөн. Кылмышка шектүү адам жабырлануучу кыздардын апасы менен 3 жылдан бери жарандык никеде жашаган. Ал таңдан кечке жумушта жүргөн кезинде өгөй ата кичинекей кыздарды зордуктап келген. Каргашалы окуя дал ушул үйдө болгон. Апасы жумуштан үйгө кайтып келип, улуу кызынын бир нерседен катуу коркуп калганын байкаган. Тестиер кыз өгөй атасынын жоругун апасына төкпөй чачпай айтып берген. Зомбулукка кабылган кыздар киши менен сүйлөшүүдөн коркуп калышкан. Жакындарынын айтымында алар психологдун жардамына муктаж. Кыздардын психикалык абалы өтө начар. Дем алыш күнү менин үйүмдө түнөштү. Катуу чоочуп калышкан. Мен артка буруларым менен бүжүрөп жерге отура калып жатышат. Азыр чаап жиберчүдөй болуп. Чынында мен аларга кол көтөргөн жан эмесмин. Повернуться, они уже присели, как будто я их буду бить. Кылмышка шектүү көп өтпөй Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлүп, 129 берене менен кылмыш иши козголгон. Бирок ал бул иштерди мойнуна алуудан баш тартууда. Домогался? Как вот, не знаю, домогательство или как там, я ничего. А что делал? Ничего не делал. Бирок жабырлануучулардын берген көрсөтмөсү таптакыр башкача. Ошондой эле кылмышка шектүүнү билген адамдар анын психикасы бир калыпта эмес экендигин айтып жатышат. Анын үстүнө окуя болгон жерден анын ыплас аракеттерин далилдеген заттар табылган. Жабырлануучу кыздардын денесинде салакалар табылды. Тактап айтканда жыныстык мүчө жагында залакалар бар. Ошонун негизинде азыркы убакта шектүүдөлөнгөн адам СИЗОго кармалып камакта отурат. Толук жыйынтыгы чыккан соң толук күнөөсү далилденет деген ойдобуз. Соңку мезгилде жашы жете элек балдарга карата жасалган зомбулуктардын саны кескин өскөн. Былтыр 1 жыл ичинде 150 кылмыш катталса, быйыл жарым жыл ичинде эле 100дөн ашкан. Жакында эле Ысык Көл областынын Ак Суу районунда 2 жаштагы ымыркай апасы менен өгөй атасынын токмогунан көз жумган. Дарыгерлер наристенин бир нече жериндеги сөөктөрү сынганын айтып жатышат. Канкор өгөй ата темир тор артына камалды. Ал эми өлкөнүн түштүгүндө медреседе билим алып жаткан өспүрүм балдар мугалимдин зордугуна дуушар болушкан. Алардын бири укук коргоочуларга кайрылбаганда жабылуу аяк жабылуу бойдон калмак экен. Бул факты боюнча учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. В Кыргызстане в одном из медресе Кыргызстандагы медреселердин биринде 7 жашар балага мугалим сексуалдык зомбулук көрсөткөн. Аны менен гана чектелбестен денесине оор залал келтирген. Азыр бала психикалык жактан аябай начар абалда. Абдан кыйын күндөрдү башынан кечирүүдө. Тилекке каршы мындай зомбулукка кабылган балдар өз убагында жардам сурап кайрыла алышпайт. Көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө ушундай окуялар көп болууда. Эгер аларга каршы чара көрүлбөсө, тагдыры талкаланган балдардын саны көбөйө берет. могут своевременно обратиться за помощью. Жазалоо чарасын катаалдаштырмайынча, мындай кылмыштардын саны азайбайт дешет эл өкүлдөрү. Жакында жашы жете элек балдарды сексуалдык аракеттерге мажбурлагандарды өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча мыйзам күчүнө кирди. Ал эми кылмышкерлерди химиялык кастрациялоо боюнча мыйзам долбоору президенттин колдоосун таппай артка кайтарылган. Мунун себебин депутаттар маалыматтын туура эмес жеткирилгенинен деп эсептешет. Президент адаштырган саламаттык сактоо министрлиги. Ал каяк тасманда бааналы болгон. Биз да изилдегенбиз да мыйзам жазып атканда. Биз интернеттен тапкан ушул дары-дармектер бир уколу 1800 сом турат экен. Бул өтө эле кымбат эмес, бул да $50 жетпеген укол. А интернеттен билем, саламаттык сактоо министри каяктан алган бул бааларды өтө кымбат бааны айтып атат. Андай эмес. Демилгечилер мыйзам долбоорунун кабыл алынышы үчүн болгон аракетин жумшоону убада кылышты. Ал мыйзам күчүнө кирген соң кылмыштын бул түрү менен абакка отуруп чыккандар боюнча маалымат базасын түзүп, аларга электрондук билериктерди тагуу боюнча жаңы демилгелер иштелип чыгарып пландалууда. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.